Мамлекет тарабынан берилген лицензия элдин пикири менен гана жокко чыгарууга мүмкүн эмес. Элге зыяны тийип, терс таасирин тийгизип, элдик угуудан жанагы бербесе, анда экологический экспертиза берилбейт. Экинчиден биз 33% мамлекетке бердик. Азыр ишкер айтып атат, 33%ын мамлекетке бердик деп. Кайсы мамлекеттик орган алды 33%ын? Кыргыз мамлекеттик мүлк ишканасынын алдындагы Жалалабад кен байлыктары деген алды. Жалалабад азыркы күндө кайра айыл өкмөткө өткөзүп атабыз. Айыл өкмөттүн балансынабы? Айыл өкмөт барбы бул жакта? Алдыңыздарбы? Жок, азыр өткөзүп атабыз. Өткөзө элексиздер. Жайыттын планын элементар мына ызылда ушунча чыгасыздар. Мен жайытты коргой, мен малым багышым керек, чачма багамы деп атасыздар. Жайыттын пулун төлөп койбойсуздарбы? Анан кийин чыкпайбы? Малдын санына жараша болсо керек ошол төлөнө турган пул. Малдын саны болгондон кийин ошол төлөнөт. Ошол акча эл мен айтайын дегеним, мыналардын мамлекетке берем деген акчасына караганда мыналардын мамлекетке берем деген акчасына дагы 100 жыл, 200 жыл эл тынч жашаса ошол акча топтолот. Мен айтайын дегеним. 10 жыл мурун жакшылап токчу элек ушул неменичи. Ошодон кийин, ошол маселеси башталгандан кийин бул бизден эч ким немени талап кыла албай калды. Мындай чогултканга аракет кылбай калышты. Эл тарап макул болсо ачылыш керек, макул эмес болсо ачылбаш керек. Эл менен мамлекет түзүлүп атат. Эл менен бүт закон иштеп атат. Садыр Нуркожоевичтин интернетте жүрөт. Bir moto 50.000 so'mlik moto менен экологияны чыгып көк жөнтү тутуп койгон үчүн 100.000 сом штраф салып атат. Килейген жерде казып койду, 1 сом штрафты элге айтпай, угузбай атасыздар. Ушул акыйкатчылык барбы, жокпу? Неге аксакалдар, молдалар барып балдар кайткыла десе кайтпай койдуңар. Биз качан Ужега, бул мындай ужега. Азыр бул мамлекеттин балансына коюлган. Bunu kalemi kazmasa da memleket başka bölge verip kazdırır. Memleketin balansına sorar. Memleket organ adamlarına sorar. Bu memleketin balansına koyulup, zapası eseptelip, bardığı bütkön, kızıga koyulgan. Eğer de bunu kanunu açmasa da memleket başka investorga verip açtırar bunu. Sorar memleketin işgallerine sorar. Eğer de Çin'de öyle el karşı olgandayken siz duraydı da bizim hiç taşa muhtaçlığımız yok. Çin'de el karşı olganda biz kazbay керек ekan. Siz жақсы bilesiz onu. Yigit adamdır de, sözden tapmak geleni jaman de. Oş birim gelgende Kalnur. Sen özün uyuşturup eldin, meçitin aldında joluşu kılganbız. El seni başçı kılıp Ağuy götün jönötkönbüz. Bargansın, asıkalдар dersi bargansın. Bargan mı? Bırak el başçı kılgan emes beni. Başçı kılgan sen. Ben onu düşünüp duram, müze siz. Ne oldu? Verebilirseniz de kusura Anan gelip anan sen lisenzi alıp taşaça duran bolbam. İyi mi? Doktor, şaşırma. Gengiri cevap veresin. İyi mi? 15 milyon, falan milyon төлөp koyduk, 33% mitip koyduk desin. Seni de muhtaç kıldı. Oşo başında uşu elge jolугуп, ушундай жолугушууларды өткөзүп, эл макул болсо мага демек 100 миллион өткөзбөй билем. Азыр эми пулуңу бар жогун немеге саласың. Анан кийин мына элди бөлүп жарып атат, андай мындай дейсиң. Бу Кадыр менен Нурбек элге ким болуп калыптыр? Ушул элдин бири. Эгер ошо балдар ача турганса путугун чалып таштайбыз.